Кыргызстандыктар, бүгүн мына 3 январь 2021 жылдын башталышы, азыр алдына ушул 2021 жыл жалаң шайлоолордун жылы экен. Президенттик шайлоо, өкмөттүк шайлоо, анан кийин жергиликтүү кеңеш, анан кийин жогорку кеңеш. Бул шайлоо деген бул тандоо. Тандоо бул ал келечекти тандоо. Эгерде биз жакшы тандоо кылбасак, мына азыр канчалаган талапкерлер өздөрүнүн программаларын көрсөтүп эл алдында жүрөт. Буйруган алсын. Ал талапкерлердин өтпөй калганда эле ишке жаап берерсиң. Бирок эң негизги маселе бул жерде мына жогорку кеңеш. Эски система, мына быйыл жаңы жылда бардыгыбыз үмүт кылып отурабыз, жаңы президент, жаңы өкмөт келсин, жаңы премьер-министр келсин деп. Бирок мына эски система жогорку кеңеш калып кетти. Мен Орозбаев Мирлан Кубатбекович, мына бүгүндөн баштап ушу өзүмүн позициямды билдирип коеюн. Мына жогорку кеңеш тарамай сайын мен мүмкүн эртең келбей калышым мүмкүн. Күрсүгүнү митинг кылбай калышым мүмкүн. Мен бирок бул жерге келип ушул жерден кетпеймин. Элдердин бардыгын принципке чакырбайм, келип чогулгула деп. Мен өзүм колуман келишинче ушул жерге келип өзүмдүн оюмду билдирем. Бирок телевиденияларга барып, сайттарга барып акча төлөгөнгө эме кылганга мен ак укук эме каражатым жок. Өзүмдүн оюмду мен ушул жерде билдирем. Менин требованиям, талабым, кайсы президенти келеби, ошо эл шайлаган келсин. Бирок мына эски система мурдагы бийликтин, аркы бийликтин түбүнө жеткен мына азыр жаманатка болгон чимкириктер тарасын. Булардын ордуна жаңы парламент келсин, жаңы жүздөр келсин. Ошо жүздөр келип конституциябызды жазсын, ошо жүздөр келип жаңы адамдар келип туруп биздин мыйзамдарыбызды жазсын. Ушул менин талабым. Бүгүндөн баштап мен ушул жерге күнүгө келишим. Эгерде шартым болбосо мен шартым болгондо келем. Менин оюм эски депутаттар тарасын. Кандай дейсиз аба? Байкелерди атат. Байке. 6-5 октябрь күндөрү элдер толкундап чыкты, туурабы? Туура. Эмне үчүн чыкты? Мына эски депутаттар кетсин деп чыкты, туурабы? Ушулар тазалансын деп. Бирок эмне болду? Азыр до сих пор отурат мелтиреген боюнча. Булар жөн отурбайбы, Байке? Жерлерде азыркы кандидаттарга өзүнүн медвежий услугаларын кылып, штабтарга жардам берген киши болуп, акырын кийинки бийликке дагы булар кирип баратат да. Булар ушундай нерсени өтө жакшы билет экен. Мурдагы бийлик менен иштештир. СДПК менен мурунку бийлик менен келиштир. Кийинки бийлик менен иштештир. Азыр мына жаңы бийликке дагы косулуп атат. Кандай дейсиз, Байке? Мен ушул талапты коюп атам мына Байкемдер мына тартып кой. Туурабы, Байке? Туура, колдойм. Күнүгө чыкканга шартым болбошу мүмкүн. Мен бирок жерлерде адамдарга айтамын. Шартым болгондо келип ушул жерде мен өзүмдүн оюмду билдирем. Мына Кыргызстандын очогу болгон ушу Ала Тоо аянтында мен 2021 жылдын январь айынан баштап эгерде мына эски система, эски депутаттар тарабаса, жок болбосо, мен ушул жылды митингди ачык деп жарыялайм. Бул эски депутаттар кетпей сайын мен ушул жерден кетпеймин. Кандай дейсиз, апа? Апам дагы тартып кой. Апа, булар деген эч ким кармап айтат, булардычы. Булар кийинки бийлик менен ашташайын деп, акырын баягы кыргыздар бар го, жер чачып атат деп, акырын өздөрүнүн адамдарын жөнөп, кийинки бийлик менен ашташкан отурат. Эмне булар мыйзам жазып атат дейсиз бул жерде? Кандай дейсиз, апа? Ушул эски депутаттар таркасынбы? Не отурат анан булар? Урматтуу элим, мына эски депутаттар качан таркайт? Келиңиздер болсо могу жерде бир маяк кылайлы, эски депутаттар боюнча. Эски депутаттар тарасын. Үгүттөп, элди бул жака келгиле деп баягында суранбайм. Колуман келишинче айтамын. Мен ойлойм бул жерде мага окшоп кайдыгер болбогондор келип башыбыз бийлик мына жаңылануу убакыт келди. Кудайым азыр бизге жаңы мүмкүнчүлүк берип атат.
Бийлик азыр өтө күчтүү ордой элек. Президент жаңы келсин. Мына жакшылыкты үмүт кылып атабыз. Премьер-министр келсин. Өкмөтү жаңы келсин. Бирок мына эски системаны мына ушул жылга өткөзүп алганыбыз аябай өкүнүчтүү болуп атат. Мен ойлойм, элдер көпчүлүккө салып ушуларды таркатабыз.